Саламатсыңарбы каналдын катталуучулары, каналдын коноктору. Бүгүнкү темабызда сидеть, отуруу деген сөздү орус тилинде кандай варианттарда пайдалансак болот, ошону үйрөнөлү, биздин билгенибизди бөлүшөлү. Мен деген мааниде биринчи көргөнүбүздөй эле я сижу деп айтат экенбиз. Аял болсоңуз дагы, эркек болсоңуз дагы отурам деген сөздү айткыңыз келсе, мен отурам дегенде я сижу деп айтат экенбиз. Я сидеть, ты сидеть, они сидеть деп пайдалануу такыр туура эмес. Сидеть деген жанагы нужно сидеть прямо, түз отуруш керек. Нужно сидеть молча, унчукпай отуруш керек. Не нужно сидеть, мисалы, кандай десек, так высоко, мынча бийик отурбаш керек деген эле маанилерде колдонулат сидеть деген сөзүчү. А мен отурам, сен отурдуң, сен отурасың дегенде башка сөздөрүн колдонобуз. Ошол азыр отурам деген сөзү же бул жерде мен отурам деген, здесь сижу я, бул жерде мен отурам, постоянно сижу я, дайыма мен отурам дегенде сижу деп айтат экенбиз. Мен отурам, азыр отурам же дайыма отурам. Я сижу на своем месте. Мен өз ордумда отурам, азыр отурам, мен негизи эле дайыма эле өзүмдүн ордумда отурам. Анда деле я сижу на своем месте. Диванда отурам деп айткыңыз келсе, на диване. Сиз диван үстүндө отурасыз да, ошон үчүн на диване. На деген сөздү кошобуз. На работе, жумушта отурам. Складдын ичинде отурган болсоңуз, в складе. Я сижу в складе. Я сижу в автобусе. Автобустун ичинде отурам. Эми дома менен в доменин айырмасы мындай. Я сижу дома. Мисалы, мен профсоюзныйда жашайм, сиз Бауманскийде иштейсиз. Мен сизди сурап атам да, Айдинай, ты сейчас где десе, сиз Айдинай үйдө болсо, я дома, мен үйдөмүн деп атат, үйүмдөмүн. Жумушта эмесмин, Бауманскийдеги жумушта эмесмин, мен үйдөмүн деген сөз. А эми я сижу в доме болсо, мен үйдүн ичинде отурам деген маанини билдире турчу сөз. Я сижу в доме деп айтыш үчүн сиз экөөбүз мисалы бир участокто жүрөбүз, огород, дачада деп коеюн, дачада сиз үйдүн ичинде терезе жууп атасыз. Мен сизди көргөн жокмун, мен эшикте огород тазалап аткам, анан мен сизге чалып качан келет экен, сизден сурап атам, Айдинай, ты сейчас где десе, ты где дейм да сейчас деп эле, сен каяктасың десем, я в доме, мен үйдүн ичиндемин деп айтып атасыз. Ошол дачадагы дядя Мишанын үйүн жыйнап атабыз экөөбүз, ошол дядя Мишанын үйүнүн ичиндесиз. Ошону тактап айтып атасыз да, в доме деген үйдүн ичинде деген маанини билдирет. А дома деген үйүмдөмүн деген маанини билдирет. Я дома вообще не кушаю, мисалы. Мен үйүмдө тамак ичпейм. Я в чужом доме вообще не ем. Мен бирөөнүн үйүндө, чуучунун үйдө тамак ичпейм деп айтып аткан болот. Ушу экөөнүн маанисин ушундай түшүндүрсөм түшүнөт болушуңуз керек деп ойлойм. Я сижу на твоем месте. Сенин ордуңда отурам. Твоем деп айтыш үчүн сиз ал сен деп, ты деп кайрыла турган киши болуш керек, бул жерде. Сиз деп кайрыла турган киши болсо, я сижу на вашем месте. Сиздин ордуңузда отурам деп айткан болот экенсиз. Эми отурам деп айткыңыз келсе, эми болот. Я сяду, мен отурам, эми отурам да, отура элекмин. Можно я сяду на стул? Стул менен столду дагы бир жолу эскертейин. Кыргызча баарын эле столго отур, столду алып кел дей беребиз. Стул деген отургуч, стол деген жана үстүнө тарелкаларды коюп тамак жей турган чоң стол, тарелка кое турган. А отура турган стул. Жөлөнгүчү бар болуш керек. Жөлөнгүчү жок эле 4 буту эле бар болсо, аны табуретка дейбиз. Я сижу на табуретке. Я сяду на табуретку. Можно я сяду на стул десеңиз, уруксатпы, мен отургучка отурайын. Жанына бардыңыз администратордун, чачкыртыргана келгенсиз, мисалы. Мо столго отуруп турайын. Мына кыргызча стол деп эле айтабыз да. Мо столго отуруп турайын мен дегенде, можно я сяду на стул. Мо стул отургучка отуруп турайынчы. Разрешите, я сяду на диван. Диван үстүнө отурасыз да, диван дебейсиз. Диван болсо ичине кирип алышыңыз керек дивандан. Диван үстүнө отурууну сурап атканыңыз үчүн на диван. Мен диванга отурайын. Разрешите деген уруксат бериңизчи. Можно дегенде эле уруксатпы, мүмкүнбү деген мааниде.
Я присяду на минутку. 1 минутка отурайынчы. Я сяду на стул. Мен отуручка отурам. Мен карган кемпирмин, 80-демин дагы. Келдим, келсем мени бир нерсеге кол кой деди. Мен ошол жерден айтып атам. Я присяду на минутку деп отургучка отурдум дагы, сумкамдан ручкамды алып чыгып кол койдум. 1 минут кетти буга. 1 минутка отурайынчы дедим. Мен ошол эле кемпирмин, 80-демин, мага кол кой деп бергенде я сяду на стул деп отургучка отуруп, ручкамды алып чыгып кол коюп бер. Мага деле 1 минут кетти. Бул экөө тең эле туура эле айтылган сөз. Бирок, могу при деген приставка да. При деген местаны алмашылганын эле билет, ал эми о сидеть деген сөздө, могу сяду деген сөздө при деген тез эле, аз эле убакытка, чекесине же бир мындай аз маз эле бир кете турган иш үчүн деген маанини билдирип калат экен. Эгер я присяду на минутку, я присяду на стул деп туруп, сиз ошол жерге 2 саат, 3 саат отуруп алсаңыз, анда туура эмес айткан болуп каласыз. Присяду деп айтыш үчүн сиз аз убакытка, болбосо чекесине эле стулдун чекесине эле отуруп турушуңуз керек. Я сяду на стул деп айтканыңыз ушул жерде туура болот. Бирок бул сөз деле туура. Муну уксаңыз бул деле туура. Эң оңою жана жөнөкөйү сяду деле айтсаңыз ошол жакшы эле болот. Туура эле болот. Завтра я буду сидеть здесь. Эртең мен ушул жерде отурам. Сидеть деген сөз эми отурат. Буду дегенде кошуп койду. Бул дагы оңой варианты. Демек, эми эртең 1 сааттан кийин боло турчу нерсени буду деп айтсак боло берет. Завтра я буду сидеть здесь. Мен эртең ушул жерде отурам. Присела менен приселдин айырмасы бул жерде дагы. Присела, присел, отуруп турдум. Аз убакытка, чекесине деген мааниде. Метрода кетип барсаң, присаживайтесь деп калат. Присаживайтесь дегенде аз эле убакытка отур, чекесине эле отуруп тур деген маанини билдирип калган үчүн метрода кетип баратканда, эми присаживайтесь дегенде мындай бир сылык айткан сыяктуу угулуп атпайбы? Бирок грамматикалары боюнча, орустардын грамматикасы боюнча мааниси башка да ал сөздүн. Ошон үчүн садитесь деп туруп, артына пожалуйста деген сөздү кошуп койсоңуз, мына ушул болот. Садитесь, пожалуйста. Девушка, садитесь, пожалуйста. Женщина, садитесь, пожалуйста деп эле коесуз, болду, ошол туура эле болот. Я села, айымдар айтат, сел деп эркектер айтат, отурдум дейт, Ушул села деген сөзүнүн айтылышын караңыз. Сел менен сел деген эки окшош болуп кетет. Сел деген жеп койдум деген сөз, а сел деген отурдум деген сөз. Ошон үчүн мындай экөөнүн айырмасын өзүңүз үчүн деле 5-6 жолу сел деп туруп, сел деп төрт знакты кошуп айтсаңыз, мындай айтылышы башкача болуп, кулаңыз эки сөздүн айырмасын таанып калат. Я сел, болбосо села, айымдар, на стул, отургучка отурдум, автобуска отурдум, таксиге отурдум, диванга отурдум, на ваше место, сиздин ордуңузга отурдум дейт. Сен деген таанышыңыз болсо, на твое место, сенин ордуңа. Көптүк түрдө они сидят, алар отурушат. Они сидят в приемной. Азыр, сидят дегенде, демек азыр отурушат экен да алар приемныйда. Они сидели в большом зале. Кечеби же эртең менен аз саат 2 болду, алар 12-де большой залда болчу, кийин приемныйга өтүп кетти. Они сидели в большом зале. В 10 утра они сидели в большом зале, а сейчас они сидят в приемной. Азыр алар приемныйда. 2 саат мурун чоң залда болчу. Они сидели деген өткөн чак, они сидят учур чак, они будут сидеть, эми отурушат. Они будут сидеть в кабинке, кабинкага отурушат, эми болот, Ты сидишь, сен отурасың. Вы сидите, силер отурасыңар. Ты сидел, сен отургансың. Когда я пришла утром на работу, ты сидел. Мен эртең менен келгенде сен отургансың. Ты сидишь до сих пор, эми деле отурасың. Когда я работал, ты сидел. Мен иштеп атканда сен отургансың. Когда я работал, вы сидели. Сиз отургансыз, болбосо силер отургансыңар. Сейчас буду сидеть я, азыр, эми мен отурам дейт. А работать будете вы, а силер иштейсиңер. Эми мен отурам. Сейчас буду сидеть я. Суроо белгиси бергенде я сидел, ты сидел, вы сидели деп айтат экенбиз. Ударенияларына көңүл бурушуңуз керек, Я сидел, ты сидел, вы сидели,
Я не сидел. Мен отырған емесмін. Я не сидела. Мен отырған емесмін. Ты не сидел. Сен отырған емессің. Вы не сидели. Сілер отырған емессіңдер. Я не сижу. Мен отырған жоқмын. Ты не сидишь. Сен отырған жоқсың. Азыр отырған жоқсың. Вы не сидите. Сілер отырған жоқсыңар. Вы не будете сидеть. Сілер отырбайсыңар. Я не буду сидеть. Мен отырбайм. Ты не будешь сидеть.